Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, алыс жакындан көрүп жаткан биздин катталуучулар. Бүгүн сатууда туугандар ушул 3 жаштагы бышты бар. Карайгер түстөгү 3 бутак ак тумшук туугандар. Бунун теги аябай жакшы туугандар. Теги аксы ала бука ушу Жалал Абад областында аябай таанымал болгон аттын баласы туугандар. Азыр ээсинин өзүнөн сурап беребиз маалымат. Андан кийин жылкы боюнча дагы маалымат беребиз. Турбакыт, бул мен билгенден баягы атактуу караттын баласы, Ооба, караттын баласы. Ошону өзүң толуктап бир маалыматын берчи. Бул аксыдагы Жорок экенин караттын баласы. Акыркы балдарынан. Ошол караттын акыркы балдарынан, Акыркы балдарынан. Мен билгенден мурдагы жылы өлдү окшойт, карат, Картайып өлдү. Ат өлгөн. Ушу акелери Өзбекстанга сатылган. Сатылган. Ушу чоң акчаларга сатылган ушун биз. Мындан 1 жаш кичинеси да Өзбекстанга сатылган. Мындан 1 жаш кичине үкөзүбү? Кунам болду азыр. Ким аны сен саттыңбы? Аны мен саткам. Бул качандан бери сенде? Бул 1,5 жыл болду мен. 1,5 жыл сен алганыңа. Жаныбар. Азыр кандай, тарбиялары жакшыбы? Тарбиялары жакшы. Аттанда бир атты көрсөтөйлү, андан кийин дагы маалыматтар сурайлы. Шундай бастырып койчу, арка жактарын көрсөтүп коюн. Ары бастырчы, сору жактарын. Арка жактары да жакшы, чатка аяктары. Кайтарчы бияка. Бою канча бар азыр? 1,60. 1,60, 3 жашта 1,60, Муну бастырып атыңбы, чабып көрсөк болобу? Чабып коебуз. Bir çabuk görçü bacı git. Canlar. Şu kaşlar öte jakşı tuğanlar. Canlar. Başı dağı eltpey eken. Jumşak tuğanlar. 4 butu den soğuluk. Aябай jakşı alacaklarını жооп. Жылкы дагы аябай жеңил жылкы. Мүчө башы сыны линиясы туғандар чынында өтө күчтүү. Туғандар бул өспүрүмдүн атасы боюнча дагы мен өзүм жакшыраак билген үчүн маалыматты өзүм дагы кыскача бир берип коеюн. Бул аксыдагы атактуу Жорокул деген палбан акебиз болгон, рахматы. Ошонун караты болгон туғандар. Аксынын ала бука Жалал Абад областында жакшы таанымал болгон. Бул жылкылар аксыда Кадыркулажы деп фермасы болгон, ошол жерден чыккан туугандар. Жаныбар, соорулары. Мындан башка дагы туугандар ушул линиядан Өзбекстанга чоң акчаларга сатылган, бир убакта Кыргызстанда андай аттар сатылды деп угуп электе. Ушулардын мындай сатканда монун чоң атасы. Өспүрүмдүн чоң атасы болуп калат, ошол сатылган өтө чоң акчага. Ал убакта Кыргызстандан мындай чоң акчага сатылыптыр деп уккан эмеспиз. Көп жылдар болду биздин жаш кезибизде. Бул жылкылардын линиясын, маалыматын мен дагы жакшы билем туугандар. Бул карат деп илгеркидей, азыркыдай илгери кайманаттар коюлбаган үчүн жөн гана карат деп ошентип аты калган экен туугандар. Ошонун баласынын акыркы балдарынан булар туугандар. Келип деле көрсөңөр болот, аксыдан сүрүштүрсөңөр болот. Ошол линияны бою 1,60 экен туугандар. Маалыматтарын айтып өттүк. Азыр бул бала дагы ээлчиге деп алган экен. Эми шартына байланыштуу сатышка туура келип атыптыр. Азыр бааларын дагы сурап беребиз. Турбакыт, эми могу атыңын баазын өзүң айтчы, өзүң маалыматын берип. Канча дейсиң баазын? 250 миң. 250 миң, Доллар канча болуп калат? Долларга 3 миң болот да. 3 миң болот, Кем болобу ушудан? Жолун береж, Сурайсың, Суразым. Мына туугандар, маалыматтарды алдык, бааларын уктуңар. Дагы номерге байланышсаңар, дагы мунун азыр бул өспүрүмдүн энеси дагы бар азыр деле. Маалыматтардын аттындагы сүрөттөрү бар. Ошол маалыматтарды WhatsApp аркылуу сүрөт видеолорун алсаңар болот туугандар. Аябай жеңил, 3 аяк жылкы.
Başı da aябай элпек. Дареги Аксы районунда туугандар. Номерлерге байланышка чыгасыңар кимге жаккан болсо.